окууга кирип атканда биринчи окуудагысына жана Уланбердибаевич айткандай кабыл алдыңыздар. Биз башка орун басары менен кабинетте отуруп такташканбыз. Кимиңиздер жооп бересиздер? Жана аял киши эле го орун басар. Жылдыз Арслан Мекене келсе. Ооба, Жылдыз айымды айтам. Ошондо редакциялык өзгөртүү киргизилген да. Бирок сиз азыр айтып атасыз, мамлекеттик куржундан кошумча каражат сарпталбайт деп. Бул сарпталат. Бул жерде милдеттемелер өкмөт тарабынан сыртта жүргөн биздин мекендештерге, боордошторго көмөк күчөйт. Эгер биз азыр мыйзамга быйылкыга сарпталбайт, кийинки жылга сарпталбайт. Мен ошон үчүн так айттым эле, бюджет куралгандан кийин күчүнө кирсин деп койсок деп. Туура, Адакан Кимсанбаевич, бул мыйзам ошон үчүн биз киргиздик. Кол коюлгандан кийин 10 күнүн ичинде депчи. Баары бир баягы мыйзам жанагы баягы мыйзамда бул кандай десем түшүндүрүп бере албай атам сизге. Мыйзамда бул каралды да, ошол сиздин айткан суроолоруңузда ошол эме кылдык да. Жок, каралды. Кол коюлгандан кийин депчи сиз айткан. Туура, каралды. Бирок мындай болот да. Биз айттык да ал жерде, редакцияда ушундай деп турат. Сыртта жүргөн биздин жарандар Кыргыз Республикасынын жарандары болуп эсептелет биринчи кезекте. Кыргыз Республикасынын жарандарына Конституция кепилдикке алган бүтүндөй коргоолор кепилдик алабыз деп атабыз. Ал коргоонун ичинде мындай болот. Эки укук бар. Адам укугу бар, анан жаран укугу бар. Алар сыртта жүрсө, Россияда жүрсө, адам укугунан пайдаланышат. Бирок жаран укугунан ажыратылган. А биздин Кыргыз Республикасына тиешелүү маселелерде алар эки укукка ээ, адам укугуна, жаран укугуна. Туурабы? Эгер жаран укугуна ээ болсо, кыргыз жараны шайланууга укуктуу. Бул конституциялык укук, туурабы? Москвада канча биздин мекендештерибиз бар? Азыр официалдуу түрдө 680 баягы закондуу иштеп жүргөн. 680. Ошонун канчасы 18 жаштан жогорку? 18 жаштан жогору акыркы маалымат боюнча где-то 640 калган ошо бала бакыра болуп кетет. Ошондо жалпы жаран канча болуп атат? 680 плюс жок, ошонун ичинде болуп атпайбы? 680-дин ичинде биздин дагы балдарыбыз болуп атат да. Мен 18ден жогоркулар канча экен? 18ден жогорулар 640. Мына караңыз, 640 миң. 640 миң шайлоочуга канча шайлоо тилкеси керек? 640 миң шайлоочуга аны эсептеш керек экен. Силер кепилдик алып атасыңар, айнай. Мамлекеттин атынан кепилдик алып атасыңар, мыйзам менен кепилдик алып атасыңар. Биз сыртта жүргөн жарандардын бүтүндөй жарандык укугун коргоп беребиз деп кепилдик болуп атат бул мыйзам, туурабы? Ооба. Анан кандай эсептебейсиңер силер? 3200 шайлоо тилкеси кажет болот. Москванын өзүндө. Кантип курасыңар аны? Эми аны тиешелүү ошол мамлекеттик органдар менен бирге Жок, силер бийликтин атынан силерге кепилдик берип атат. Мына сиз министрлик силер жүргүзөсүңөр бул саясатты. Кантип жүргүзөсүңөр? Эми ошол мыйзамда ошол шайлоочулардын мыйзамы бар да. Ошол мыйзам негизинде эле тиешелүү госоргандар менен биргеликте алып барабыз. Анан эмнеге айтып атасыз сиз? Мамлекеттик казнадан каражат сарпталбайт. Кантип сарпталбайт? Эми Адакан Кимсанбаевич буга чейин бул шайлоолор болуп келген. Мага чейин мындай кылыңызчы. Ошо сөздү унуткулачы. Буга чейин болуп келген. Мындан кийин болбойт. Мындан кийин мыйзам менен жашайбыз. Колубуздан келишинче. Бул сөздү унутуң. Министриң келесинби, кимиң келсең эле айтасың да, ушинтип эле келе бергенбиз. Келе бергиле анда да. Анда эмнеге бул мыйзамды алып атабыз? Кошумча каралбайт да. Кандай каралбайт? Кошумча каралбайт. Бир шайлоо тилкесин түзүү үчүн канча миң акча каралат? Адакан Кимсанбаевич, бул ошол госорган өздөрүнүн планында, бюджетинде бекитти да. Шайлоолордо бекилип атат.
23 жылга 24 жылга депчи алар өздөрүнүн бюджетине каралат. Өздөрүнүн мисалы биздин министрликте Өздөрүнүн бюджеттен алабы? өздөрүнүн Айым үчүн бюджеттен айтып атасыз, бул жерден бюджеттен акча каралбайт деп. жок, кошумча деген жок, бирок өздөрүнүн Кошумча да, ошо кошумча. Силер азыр Москвада канча тилке ачып атасыңар? биз өзүбүздүн представительствобуз бар, жаңы эле ачылды Москвада. Ошол Канча тилке ачып атасыңар, шайлоо тилкесин? шайлоо тилкесин мен азыр айта албайт экенмин. Айта албайсыз. Ошон үчүн билбейсиз. Ошон үчүн кабарыңыз жок. Элестете албай атасыз. Мен берген суроону элестете албай атасыз. 5 шайлоо тилкесин ачты, 5. Москвада 640 000 жаранга. А биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча 2000ден бир шайлоо тилкеси ашпаш керек. Ошондо Москванын өзүндө 3200 шайлоо тилкесин курушуңар керек. Эгер кура албасаңар, муну ол мыйзамды кабыл албаш керек. Биз кепилдикти алдык, биз ушуну жаратып беребиз деген милдеттемени албашыңар керек силер. Кагазда мыйзамды алып коесуңар, турмушта бир тыйынчалык көмөгүңөр пайдаңар тийбейт силердин. Мен урматтуу кесиптештерге айтып атам да, жөн эле кагазды эле кабыл алып коюп атабыз. Аткарылышын өзүбүз билебиз, аткарылбайт. Аткарылбайт. Ушундай мыйзамдарды кабыл ала бериштин кажети барбы деген суроо туулуп атат. Мен өткөндө эле жакшына түшүндүргөндөй болдум сиздерге. Мына азыр келип дагы түшүнбөй атасыз. Анда башка орун басар эле. Азыр Улам Бердибаевич айткандай, улам жаңыңар келип олтуруп, аябай чарчатып чалдыңар биздичи. Биз өткөндө түшүнгөнбүз. Кабинетке келди. Жылдыз Айым аябай түшүнүктүү кыз. Келечеги кең кыз, сабаттуу кыз. Абдан биз сөзмө сөз түшүндүк. Бардык маселесин түшүндүк. Ошон үчүн милдеттенет деген жерди тааныйт деген сүйлөмгө сөзгө алмаштырдык, туурабы? Кайсы жерине турат ошол таанылат деп? Мен милдеттендирилет деген сөз сунуш кылдым. Ал киши келиңиз таанылат деп нейтралдуу сөздү жазалы деди. Мен макул болдум. Кайсы жерде турат ошо таанылып? Туура, мыйзамдар ошол мыйзам милдеттендирилет, бул мамлекетке милдеттендирилет деп. Таанылат деген сөз ошонун синоними болот. Туура. Биз адам укугун тааныйбыз. Биз өз жарандарыбызды коргойбуз. Ошо тааныйбыз деген сөз. Аны тааныбайсыңар силер, себеп аны өтөсүнөн чыга албайсыңар. Мен бир гана Москваны айттым. Новосибирск, Читаны айткан жокмун. Иркутск, Краснодар эң көп жашап аткан Екатеринбургду айтып аткан жокмун. Бир Москванын өзүн капсындай албайсыңар. Анан кантип добуш беребиз бул мыйзамга? Сиз менен такташкан турбайбы? Жылсарсам экинде сиз менен такташкан турбайбы? Ошол такташкандык үчүн сиздин берип аткан баяндамаңыз туура эмес деп атам мен. Мамлекеттик казынадан кошумча акча каралбайт деген сөзүңүз туура эмес деп атам. Бул кошумча каражат сарпталат, сөзсүз түрдө. 5 эле шайлоо тилкесин ачсаңыздар деле бир 20-30 миллион сомдун тегерегинде акча керек болот баары бир. Пландык негизде кете берет Адакан Дүйсөнбаевич. Ар бир министрликтин өзүнүн пландары бар да, 2-3 жылга. Ошол пландын негизинде кете берет да. Буга чейин кайда иштедиңиз? Ушул эле министрликте иштеп келдим. Анда түшүнбөдүңүз мени. Мен сизди түшүндүрө албай койдум сизге. Мен кечирим сурайм, бирок күнөө сизде эмес, менде. Мен түшүндүрө албай атам да. Менимче кесиптештер түшүндү го дейм. Бул кошумча каражат деген сиздин казаныңыз өзүнчө казан эмес, жалпы мамлекеттин бир эле казаны бар. Ошол казандан сизге да куйуп берет, ошол казандан БШКга да куйуп берет, ошол казандан Тышкы иштер министрлигине да куйуп берет. Бир эле казандан алат баарын. Аттиң, өтө аттиң. Түшүнбөй койдуңуз мени.